Кыргыз элинин нарктуу ак калпагы улуттук баалуулуктардын баш кийимдердин төрөсү. Анын баасын баркын түшүрбөш үчүн таза кийизден сапаттуу жасоо керектигин айтат колунан көөрү төгүлгөн чебер Майрамкул Асаналиев. Өзү да жогорку сорттогу уяңжу менен нагыз кийизден өзгөчөлөнгөн мыкты калпактарды жасайт. Таза бышкан кийиз баягы эме үтүктөгөндөр кереги жок. Бырышпай туруп калат. Биринчи сорт же экинчи сорт болсо калпак кийизи жакшы бышпай калат экен. Ошонун баарын изучать этип, аябай ийгиликтеп анан өзүм атайын жасайм да калпакты. Анан эми менин негизги максатым ушул баш кийим ыйык деген нерсеге ошого карадым да, ошон үчүн бул аябай колго мындай сапаттуу кылып жасаса, муну кийген киши эч убакта бирөөгө бербейт, же ыркы тийбейт. Мааниси терең ою чийүү түшүрүлгөн саймаларында кол өнөрчү өзү ойлоп табат. Анын түшүндүргөнүнө караганда калпактагы белгилер боз үй, андагы түбөлүктүү жашоо, үй бүлө, ортосундагы ыйык бала жана өзөктүү эл деген маанини туюнтат. Улуттун жүзү жана сыймыгы болгон ак калпагыбыздын ак кийизи ата бабабыз мекендеген Ала тоо менен салыштырылса, бул жери тагыраак айтканда 4 талаасы, 4 тарабын кыбыла ааламдын ээси кыргыздар деген маанини түшүндүрөт. Улуттук баш кийимди кийип жүрүүгө аң сезимди калыптандырууубуз керек. Анткени ата бабалар баш кийимиңди башыңдан түшүрбө. Улуттун таажысы болгон даражалуу ак калпакты кийген адамдын ниети, пейили таза, ою жакшы болушу керек деп калпакты урматтап аздектөөгө чакырган. Ал эми апалар баш кийимин жоготкон башын жоготконго барабар. Жоготсоң акылың учуп кетет деп бекеринен эскертпеген чыгар. Калпак деген мырзанын белгиси. Мырза деген элибизде айкөл болсун, берешем болсун, кечиримдүү болсун, күчтүү болсун, намыстуу болсун деген түшүнүк бар. Бул ошол оомат тилейм, намыстуу бол, кыргыздын туусун бийик көтөр деген сыяктуу эле мааниси бар нерсе. Элибиздин даражасы, элибиздин маданияты ушул калпакты карап кадимкидей суктанышат. Калпак аркылуу биздин маданиятыбызга, биздин уникалдуу нарк населибизге башкалар кадимкидей таазим этип сыймыктанышат да. Мен үчүн ушул калпактын орду өтө чоң да. Бул жеке эле баш кийим эмес, бул деген белги, бул деген улуттун бир символикалык белгиси катары туян да. Ошон үчүн орду бул өтө чоң. Калпакты кийип жүрүүнүн өзөгүн кабыл алыш керек. Бул жөн эле калпак катары баш кийим катары эмес, анын ага болгон мамиле, баш кийимге болгон сый, бул башка болгон сый да. Бабаларыбыз баалап кийген ак калпак кыргыз элинин тарыхы жана тагдыры. Анда улуттук нарк, мүнөз, терең сыр жана өзгөчө касиет бар. Ушу калпакты биз канчалык даңазаласак кыргызды даңазалап атабыз деген ойдомун да. Мен ушул атайын ушу нарынан бери ушу шаардагы ак калпак кийгендерди көрөйүн, ошолордун кандай деген немелери бар экен деп угайын деп келгем. Көчмөндөрдүн көөнө эли кыргыз чындыктын асыл сапаттардын ээси. Элибиздин айкөлдүк, кеңпейилдүүлүк сыяктуу улуу сапаттары менен улуттук баалуулуктарынан өзгөчө жаштар өрнөк алып, өздөрүн тарбиялашы керек. Бүгүн биз өзгөчө бир маанай тартуулабыз келди. Монтип жакшынакай калпактын макетин өз колубуз менен жасап, анан жана ошондой эле жаштарга мындай кыргыздын түндүгү менен, кыргыздын кооз оймо чиймеси менен 300 калпак буйртма менен жасатып, кыргыз жигити калпак кийип жүрүш керек, кыргыз тоолорундой бийик болуп жүргүлө деп калпак кийгизүүнү чечтик. Калпак күнүн ичине элге накта даңазалап билгизели деп чечтик да, себептен де 300дөй калпак жасап алып чыктык. Себеби ак калпак десе эле ойлошот, депчи көп баш кийим кийишпейт, каякта экенин билишпейт. Бүгүнкү күндө калпактын 100гө жакын түрү бар. Анын ичинен тилик калпак, айры калпак, сайма калпак, туюк калпак жана жаш куракка жараша улгайгандар үчүн бакай калпак дегендери да бар. Сыймыгыбыз болгон ак калпакты жасоо өнөрү жана кийүү салты ЮНЕСКОнун материалдык эмес маданий мурастарды коргоо боюнча тизмесине Кыргызстандын атынан катталып, улуттун калпактын баркын дагы бир эсе жогорулатты десек болот. Кышында сууктан, жайында ысыктан сактоочу касиеттүү ак калпагыбыз кыргыз мырзаларынын башынан эч убакта түшпөсүн. Ар убакыт намысы менен кошо баш кийимди бийик сактап, баалап, барктап, аздектеп жүрсүн деген аруу тилегибиз бар. Кыял Шаршеева, Алмаз Нурманбетов, Ала тоо 24.